Саламатсыздарбы, бир туугандар, мекендештер. Бир топ убакыттан бери сиздер чыгып ызы чуу болуп, баягы патент менен иштейбиз, ККМди кабыл албайбыз деген маселелерди көрүп туруп, мен 4-5 күн мурда жумушчу топ түзүп жибергенмин. Маган толук маалыматты бергиле деп жумушчу топ түзүп жибергенмин. Кечетен бери салыкчыларды да уктум, жумушчу топту да уктум, өзүм кишилер аркылуу дагы бардыгын изучать этип туруп, анан силердин алдыңарга келип отурдум. Сүйлөөчүлөр, контейнери барлар, арендага бергендер, кожоюндар базардан чыгып келип, буяка бирден сүйлөгүлө. Биздин сизге ажообуз, сизге айтар кебиз бизге патент. Патентти эле ошол системасы боюнча эле калтырып койсоңуз бизге өтө жакшы болот. Былтыр сиз келгенсиз. Сиз келип туруп, могу жерде 5-6 ошол миллионерлерди, конечно, ошондой ненеге макул кылып, ошондой байларды бере берсин. Бизге ошол карапайым элге мындай ошол патент боюнча эле калсынчы сизден суранат. Менин башка сөзүм жок. Чынбой адамдар башка эч немен жок. Мен сизге өтө ыраазымын. Патент бизге удобный. Баягы өзүңүз сиз жумушка келгенде айткансыз. Бир нерсени бүтүрүш үчүн көптөгөн кагаз бүйрөккө кират экен деп, ошону жок кылыңыз. Биз иштейбизби же кагаз толтуруп эле жүрө беребизби? Биз деле кыйын мындай маселенин маңдайында турабыз. Ошо биздин суранычыбыз. Патентти жакшылап карап, патент боюнча калтырып берсеңер, ыраазы болот элек. Анан бара-бара, например, легкий промышленности өзүнчө крупный оптовиктерди жана Турциядан келип иштеп аткан фабриканттарды, Кытайдан келип иштеп аткан фабриканттарды ошолорго отдельно бир патент кыласыңарбы, ИП кыласыңарбы? Эми бүгүнкү күндө бир маселе турат. Мына өзгөчө режим же патент калтыралы деп турат. Мына Садыр Кожоевич бул өткөндө дагы бир аз ачуугандуу сөздөр айтылып кетти, эмоцияга берилип кетти. Ошондой моменттер болбосун деп бүгүн саудагерлер менен сүйлөштүк, талашып тартышпай, тартышып тастык жарылап турабы? Мына Садыр Кожоевич өзү келип атат. Балким политический решение чыгарып берип, саудагерлердин үнүн өзү угайындап келди. Значит, бир туура жакка чечип берет деп ишенебиз турабы саудагерлер? Мен соцфондду 2010 жылга чейин төлөп жүргөнмүн. Бир күндө калтырбай. Мына жерде көп неме бар эле. Контейнер бар эле. Ушул контейнерде 180 сомдон соцфонд төлөйт элек. Мен колум күйүп больницага жатып калдым 2010 жылы. Барсам соцфонддо эчтеке жок. Мен даже фамилиям жок. Мынакей мамлекетке эчтеке түшкөн жок ошол убакытка чейин. Айласызда мынакей балдарын садикке берип коюп, 4 ишкер бир контейнерге тыгылып отурат. Себеби ал контейнердин баасы $18.000 алды 6 айга. Урматтуу туугандар, эми сөздөр окшош эле болот, Баарына сөз берип убакытты албай эле, дароо иш көтөлө, Макулсуңарбы? Бардыгын мен изучать эттим 2 күндөн бери. Бардыгын изучать эттим. Эми мен июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим. Анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен бүгүн. Мен кече билдим муну. Салыкчылар өзүлөрү даяр эмес. Мына ачык айтып коеюн, салыкчылар айтып турат. Биз урматтуу эл журт, мына 2 жылдан бери мурда илгерки мен азыр эжек айтып кетпедиби? 2010 жылга чейин төлөп келген, анан 10 жылы ооруп калсам, фамилиям да жок экен депчи. Соцфондко деп. Мундайлар мурда болуп келген. Мурда болуп келген, соцфонддон жешкен, налоговыйлар өзүлөрү урдаган. Бүгүн дагы налоговыйлар силердин патент менен калышыңарга заинтересован. Эмне үчүн дегенде чөнтөгүнө көп акча түшүп турат. Ошол жерге барып патент алган сайын 500 сом, 1000 сомдон налоговыйларга таштап кетип турат. Мына мунун бардыгын биз жок кылабыз. Эртеби кечпи иретке салабыз. Мурда мисалы, чиновниктердин бардыгы урдачу. Туурабы, туура эмеспи? Бюджетти сорчу. Ошол эле соцфонддон мына төлөнгөндөрдү барын тең фамилияларын четке чыгарып коюп, өзү чөнтөгүнө салып алчу. Өлүп калган кишилерди соцфонд алып атат деп, пенсия алып атат деп туруп, алардын акчасын жечү. Силердин төлөгөн салыгыңарды көрсөтпөй жаап жашырып, муну жечү. Ушунун бардыгын 2 жылда тазалап бүттүк чиновниктерди. 100% деп айта албаймын, бир 85-90%-ын тазалап бүттүк. Бир 10% калды. Эми калганын. Мына мен жана келип артыңарда ким турарын да билебиз десем бакырып атпайсыңарбы? Жок, эч ким турбай эле деп. Силер билбейсиңер да аны. Силерди курал кылып колдонуп жүргөн
Тәти 30 жылдан бeri 3 жолу революция кылгандар бүгүн дагы ошо революция кылсак экен, кайра мурункудай жашоодо жашасак экен дегендер бар. Жок, ултургула. Бул саналуу гана күчтөр. Саналуу гана күчтөр. Силер билбейсиңер, а силер чындап өзүңөр үчүн чыгып атасыңар. Мен силерди түшүнүп атам. Мен силерди күнөөлөгөн жокмун. Чыкканыңар үчүн да өзүңөрдүн укугуңарды колдоп чыгышыңар керек. Бизде бүт барлык маалыматтар бар. Кимдер даярданышкан. Ушу эл көп чыга калса экен, ушу жерден колдонуп кетсе экен деген күчтөр бар. Саналуу бир 3-4 топ бар. Азыр токтоп тургула. Эми мындай кылалык. Суроону мен сиздерге берейин. Сиз контейнер иштетесизби? Менчикпи же аренда кыласызбы? Канча төлөйсүз айына доллар менен айтыңыз? Доллар менен 200 2000 же 200? Айына 200 доллар төлөйсүзбү? Койсоңуз? Чындыгын айтыңыз. Мен өзüm Азиесте турам. Ошо балдарымдын возврат болуп келген товарларын алып сатамын Азиесте. Менин контейнерге төлөгөн баам 8000 сом төлөйм айына. А менин балам ошо Дордойдун ичинде минус 3-чү проходдо турат. Айына 6 айга 18.000 төлөштү. 18.000 доллар. Менин балам өзү Bir ayda? Bir айга эмес. 6 айга период. Bir ayga 3000 dollar. 3000 доллар. 3000 доллардан. Менин балам ал. Мен өзүм ошол жерде туруп ыйлагдай болуп ошол акчанычы кредит алып төлөдүм. Мына ушул туурабы? Gördüңөрбү туугандарына? Азыр араңардан ким ушул 3000 долларга контейнерин арендага берет ушуларга десе келбейсиңер. Чыкпайсыңар бирөөңөрдө. Туурабы же туура эмеспи? Биз силерден эмес, сизден эмес, контейнерде отуруп аткандардан. Биз ошол 3000 долларга, 5000 долларга чейин арендага ай сайын берип аткандардан салык төлөгүлө деп атабыз. Алар алат да чөнтөгүнө бүттү кетти. Bir тыйын салык жок. Bir тыйын салык жок. А биз силерге карапайым элге мына мен былтыр келгенде айткам, эгерде ККМ кире турган болсо 8 миллион сомдон товарың ашпаса товар оборотуң. Bir тыйын төлөгө патент да калба дегенбиз. Патент да алба. Эч отчет бербейсиң, ушундай кылды. Мисалы үчүн мен ушул элдерден калган миликти товарды алам. Ал дегенди мисалы үчүн мен килограммга анамга штучной элдин баардыгы билет ликвидти бергендер. 10 сомдон 5 сомдон алам. Анан ошону мен элге мисалы үчүн отправкага Россияга ким сураса ошого берем. Анан мен кандай ушул дагы еще баягы ККМ жана немелер чыгарганга мен ошого аябай каршы болуп ошон үчүн чыктым. А сиздин товар оборотуңуз канча бир жылда? Мен товар оборотум вообще баары жолу белгисиз. Ну кантип билбейсиң, күнүнө канча выручка аласыз? Келет ошол клиенттер. Клиенттер мисалы үчүн ала турган баягы объемный товар, объем товар да. Айсына сурашат, 10 сом 5 сомдон, мага 20 сомдон товар чыгап берди. Мен ошону мисалы үчүн Товар оборотуңузду билбейсизби? качан келсе мисалы үчүн 8 миллионбу же 18 миллионбу билбейт экенсиз. 1 миллион 500 миң ушундай. 1 миллион 500 миң жылына, Сиздики канча товар оборотуңуз? 20 тонна алсак 8 миллион товар бар деп. 20 тонна болгондон кийин оборотум ага жетпейт. Жетпейби? 8 миллионго жетпейт, оборотуңуз. Жетпейт. А бирок наводчиктер айтып атат, карас 20 тонналык контейнер ичинде 8 миллион товар. Кайда жоо андай товар. Эми мына логический нерселерден сурап атам. Мен өкмөткө айтып атам, элди кыйнап үйбөңүлөр. Эгерде 8 миллиондон ашык болуп ата турган болсо, ашып кетип ата турган болсо, көпчүлүгүнүкү. Анда 15 миллионго көтөрүп берели деп атам. 15 миллионго көтөрүп берели, 15 миллиондон ашпаса, бир дагы патент албасын деп атабыз. Силер азыр 5000 сомдон, 4000 сомдон патент алып атасыңар да, жылына 50-60 миң сомго. Биз ошону да жойгула деп атабыз. Ылдыйжак, кедейлер байып алсын деп атабыз. Байлардан салык алалы деп атабыз. Мен ушундай десем, мына бияк 1,5 миллион болот дейт. Канча төлөйсүз жылына ошондо? Патентиңиз канча айына төлөйсүз? Патентти мисалы үчүн тиги немеси менен 1800. 1800 айына аласыз, Ошондо 10 миң, 18 миң 10 айдыкы где-то бир 23-24 миң сом акча төлөйсүз. Биз айт 48 миң төлөйсүз. Ошол 48 миңди неге төлөп атасыз, если сиздин товар оборотуңуз 8 миллиондон ашпаса? Макул 15ке көтөрүп берели, 15 миллионго мисалы. Көтөрүп берели дагы. Неге патент аласыз? Бекер сатпайсызбы? Биз деле ал патентти мен угулбайт экенмин. Айта бериңиз, мен угуп турам. Биз ал патентти лично мен мына өкмөт бюджетке түшсүн, ушу Кыргызстан өнүксүн деп төлөйбүз. Анан бюджетке түшпөйт абы. Ким билет түшпөйт,
өткөндө ижем Эми мындай да жана дагы сөз болду, бюджетке прямой түшүрүп койсоңор жакшы болот эле деп. Азыр төлөмдөрдүн бардыгын биз карап отурабыз. Бир тыйынды силер төлөгөн, официалдуу түрдө төлөгөн бир тыйын башка жакка кетпейт. Түп-түз келип туруп бюджетке түшөт. ошондой болсун. Эч кандай. Мен ошону камсыз кылып атабыз. Биз ошону камсыз кылып атабыз. Контролдоп атабыз. Иретке келтирели деп атабыз бардыгын тең. Силерден эмес, контейнерде сатып отургандардан эмес, оптовиктерден, жанагы контейнерин 3000-5000 долларга тапшыргандардан ошолордукун биз сууруп чыгалы деп атабыз. Акыры жетебиз ошогон. Порядок келтиребиз. Мындай болбойт. 30 жылдан бери жакшы эле байыды. Эми мындан ары мамлекетке дагы салым кошуп коюш керек да. Кыйкырсаңар, укмуш кыйкырасыңар. Жол начар, мектеп керек, садик керек, условия керек, анан тиги керек, бу керек деп. Анын баары эмнеден салынат? Эмне үчүн 30 жылда болбогон иштер 2 жылда жылды? Эмне үчүн жылды? Биз жанагы налоговый, соцфонд, тияк буяк бюджетти уурдагандарды жок кылгандан баштап анан жылды. Бюджет 2,5 эсе көтөрүлдү. Бажы 3 эсе көтөрүлдү мына. Ушул далилби силерге? Далилби? Бир салыкты биз өйдө көтөргөн жокпуз. Салыктын түрлөрүн, башка жаңы түрлөрүн кошкон жокпуз. Анын баары, салыктын баары имейт виду, жогорку кеңештен талкуудан өтүп, эгер көтөрүлө турган болсо, же башка салыктын түрлөрү кире турган болсо, анан келип тургандан кийин талкуудан өтүп отуруп бир ай эмес, 5-6 айда, 1 жылда өтөт. Анан мен кол коем, анан кийин күчүнө кирет. 3 жылда бир да салыктын түрүнө мен кол койгон жокмун. Жаңы түрүнө же кошумчасына. Так что ушундай мына. Анан жөн эле кыйкыра берип, бийликти күнөөлөй бербегиле, уурдап атат деп. Бийлик азыр уурдабай элебиз. Эми азыр жанагындай контейнерин арендага бергендер, оптом алып келип туруп силердин патентке списать этип салгандар уурдап атат. Давайте ошол уурулукту токтотолу. Силер да мага жардам бергиле да. Биз жардам беребиз. Майда чүйдө уурулуктарды токтотпойлу. Силер жардам бербейсиңерби мага тескерисинче? Мына мен силерден чиновниктердин уурулугун, коррупциясын токтотуу жөнүндө жардам сураган жокмун. Мына өзүмдүн алым жетти. 2 жылда мына командам менен ушул азыркы бүгүнкү иштеп аткан күчкө салып атып, ошолорду жойдук. Эми ушу майда чүйдө коррупционерлерди жойгонго силер да карапайым калк жардам беришиңер керек. Мен өзүм үчүн бир мык какпайм жерге. Өзүм жеке кызыкчылыгым үчүн. Бардыгын ушу мамлекет эл үчүн, силер үчүн кылып берем мен. Бирок баары бир биз порядок келтиребиз. Базарлардын бардыгында порядок келтиребиз. Мына мен жана жогоруда айтып кеттим, чиновниктердин уурулугун жойдум элем, 2,5 эсе көтөрүлдү бюджет. Бажыныкын жойдум элем, бардыгынын тең коррупционный методдорун 3 эсе көтөрүлдү. Мурда 30 миллиард чогултуп жүргөн болсок, азыр 104 миллиард чогултуп атабыз. Эмнеден зарплата, пенсия, пособияларды көтөрдүк? Мына ушундан. Анан бардыгыбыз эле баякы мындай ноет этебиз да. Бизде турмуш начар, зарплат начар, аз, анан пенсия, пособия аз, карабайт мамлекет. Эмнеден карайбыз? Биз ушу салыктардан, бажы жыйымдарынан чогултуп туруп, ошону уурдатпай, казынага топтоп туруп, анан көтөрөбүз да мына. Мына 2 жылдын ичинде, мына 2 жылдын, акыркы 2 жылдын ичинде канча деген 300 эсеге чейин көтөрдүк эмгек акыларды. Пенсия, пособияларды 2 эсеге көтөрдүк мисалы. Анан мындан дагы көтөрөлү деп атабыз дейм. Ошон үчүн силер жардам беришиңер керек. Эми мындай акыркы сөз, эми көп сүйлөбөйлү. Июлдун 1-ине чейин кандай болсо ошондой иштеп турсун, иштеп тура берсин. Мен азыр өкмөт менен дагы кеңешмеге отурамын. Өкмөт менен салыкчыларды топтоп, силерден делегаттарды жибергиле, отуруп алып туруп кеңешебиз, анан бир чечим кабыл алабыз. Азырынча ошо июлдун 1-ине чейин патент менен эле иштеп тургула.